Саламатсыздар, урматтуу радио көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Жогорку кеңеште депутаттар көтөрүп келген маселелердин ичинде окуу китептеринин тартыштыгы жөнүндө көйгөй кайра айтылып келет, бирок анын чечүүнүн жолдору канчалык деңгээлде колго алынып жатат, жок. Бул багытта маалымат алуу үчүн студияга ушул окуу китептерин жазган, тактай келгенде алипеден баштап арипти таанытууда чоң салым кошкон белгилүү агартуучу Сулайман Ырыспаев агайды кабыл алуудабыз. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Алгач бүгүн мугалимдердин байрамына туш келип отурган эфирге туура келип атат. Бүгүнкү чыгарылыш дагы бир жолу байрамыңыз менен куттуктайлы. Сөз сизде, ушул окуу китептери боюнча маселени чечүүдө сиздердин бир ой пикириңиздер суу кечип атабы? Эми окуу китеп бул окуу тарбия ишиндеги эң негизги документ да. Бул болгондо дагы улуттук эң мыкты жетишкендиктердин бири ошол эң мыкты окуу китеп деп эсептелинет да. Бул мамлекеттик документ. Бул окуу процессин уюштуруучу дагы, ошого багыт берүүчү дагы, ошонун элементтерин камтыган, билим берүүчү, өнүктүрүүчү, тарбия берүүчү негизги курал ушул окуу китеби болуп эсептелинет. Окуу китеби бизде ушул 140тан ашык окуу китептер болот. 40тан ашык программалар болот. Мына ошол китептердин негизги бөлүгү ушул баягы чыгармачыл авторлор катары көп жылдан бери жазылып чыгып келатат. Бирок жыл сайын эле баягы маселе окуу китеп жетишпейт деп эле баягы сентябрь айында ата-энелер көтөрүп чыгат маселени, мектеп көтөрүп чыгат маселени. Бирок жыл сайын деле ошол маселе чечилбей келди. Эмне үчүн дейм да? Биринчиден балдардын санынын өсүп атышы. Балдардын саны жыл сайын 2 эседен өсүп атат. Мисалы мына бул 10-12 жылдарда бизде 50-60 миң бала бул келер эле да мектепке бир жылда. Былтыр болсо 180 миңге жакын бала келди. Демек 3 эсе көп да. Быйыл 130га жакын миң бала келди да. Мына ошол кезде дагы мурунку китептер тартыш болору бул ачык эле нерсе да. Бул бир. Экинчи, кайра окуу китептери жаңылай бересиңер деп, былтыркы окугаңар быйыл окулбайт деп башаламан болуп, бушайман болгон ата-энелердин сөздөрүн мен көп угам. Ана ошондо ал мындайда, мисалы мына бул бүгүнкү күндөгү көпчүлүк мектеп китептери 10-12 жылдардагы куррикулум деген программанын негизинде жазылып, анан ошолдан бери окулуп келген китептер. Бул көп маселелерден улам мындай болгон. Ошол китептерди мындай сынайлы, методикасын байкайлы, андан кийин массалык тираж менен таркаталы, эл кандай кабыл алат деген сөздөр биздин академияда мындай окумуштуулар арасында туура талданган да. Бирок ал пикирлер эсепке алынган эмес. Министрлик ошол кездеги жетекчилери муну массалык тираж менен чыгарган. Ошол барабар ичиндеги кандай мазмундагы, кандай баягы методикасындагы мындай алешемдиктерине карабастан жыл сайын чыгып келген. Эми баягы тилдин өзүнүн методикасы бар. Эне тил катары окута турган, өзгө тил катары окутулган ошол китептердин методикасынан дагы айырмалыкчылыктар болгон да могу китептерде. Мына ошолорду акыры ата-энелер дагы тажап, мугалимдер дагы тажап, ошол кездеги эне тил боюнча кыргыз тили айрыкча китептер, алипе китептери окулбай калды да. Анан мурунку менин китептеримди эл сурап, кайра аны ошол элдин суроосу боюнча мына быйыл тактап, дагы да жакшыртып кайра бердик. Мына министрлик эми чыгарууга камырып турат да. Мына ушундай себептерден улам мына китептердин жетишсиздиги ушундай болуп келди. Ошондо ушул китептердин чыгуусун баягы басмаканага деле кетет каражат дегендей, бир жок дегенде 3-5 жылга чейин жарактуу кылуунун варианттары барбы? Жарактуу болуунун варианты бар, себеби ал стандартка байланыштуу да. Мисалы бир стандарт 5 жылдык мөөнөткө деп бекилет. Ошол стандарт менен жактырылган окуу китеби 5 жылдык мөөнөттө
окулат деп айтылат да. Бирок бул нерсе көп убагында такталбай, мындай кармалбай келатат да. Мисалы 12-жылга чейин балким ошондой болуп келген сыяктуу да. Анан кийинкилер 12-жылдагы 10-жылдагы келген куррикулумдун китептери кийин кайра жаңыланган жок, кайра каралган жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин окулуп келгендери бар. Демек анда мен канча 14-15 жыл болуп кетти да. Мына ушундай нерсе кээде сакталып, кээде сакталбай келет да. Мына ошонун натыйжасында жанагы китептер жаңыланбай, өз учурунда өркүндөтүлбөй, өз учурунда мына ушундай болуп калышы ыктымал да. Сиздин мындай өзгөчө баалуулуктар жөнүндө жазган баяндарыңыз окурмандарга көп таасир этет да. Мисалы элементардык эле тамак ашты ала турган болсок, анын чүйгүндүгү эмес, аш болумдуулугу маанилүү деген сыяктуу китептин деле баягы жөн гана көркөм кооз сөздөрдөн эмес, анын жугумдуулугу пайдалуу болуш керек. Сиздин ушул чыгармаларыңыз менен бир гана окуучулар эле эмес, мисалы теледе уюштурулуп аткан телетаймаштарда, дагы башка жерлерде дагы мындай көбүрөөк окулган окумдуу китептердин катарында жүрөт. Ошондуктан сиз кур кол келбей, азыр алдыңызда турган китепти дагы кармай келиптирсиз. Бул жаңы чыккан Сыясы кургайлык деп айтсак болобу китепти? Эми бул китеп ошол эле менин буга чейинки эмгектеримдин эле мындай уландысы десем болот да. Мисалы алипе китебимде деле ошол кыргыздын улуттук баалуулуктарын таанытуу, эсир кезинде бир дагы китеп алипелерде, кыргыз тил китептеринде Манас, Ала тоо, Хомуз, Илечек, Калпак дегендер болгон эмес. Арабаевдин китебинен кийин да. Анан кийин мен ошол баалуулуктарды ар бир китебимде, адай окуу болобу, кыргыз тили болобу, алипе болобу, баалуулуктар, анан балдарды кантип өнүктүрөбүз, кантип өстүрөбүз, кантип тарбиялайбыз деген маселе да. Анан мына бул китебимди ала келдим, бул жаңы эле чыгып элге тарай баштады. Тагдырдын мугалими деген китеп да. Көрсө бул мына биз байыртадан бери эле кыргыз элинде элдин баягы элдүүлүгүн сактап, маданиятын сактап, улантып, өнөрлөрдү улантып келген бул элдик мугалимдер экен. Манасчылар, чоорчулар, комузчулар, мүнүшкөрлөр, саяпкерлер, кол өнөрчүлөр, мунун баардыгы элдик мугалимдер. Мына ошолор кыргыз өнөрүн унуткарбай муундан муунга алып келген. Булар биз мугалим десек болот да. Бүгүн биз билимге өттүк. Билим дагы качан жугумдуу болот? Өнөргө айланганда. Тил сабагы, тил өнөрү мисалы, математика сабагы, эсеп өнөрү мисалы, сүрөт сабагы, музыка сабагы турат. Химия, биология дагы бул өзү зергердик өнөргө үйрөтүүчү, гендик инженерияга үйрөтүүчү, мына ушундай сабак болсо баардыгы жайында болот да. Ошон үчүн бул мугалим, бул диплом бар, бир 45 мүнөт сабак өткөн гана адам эмес, бул улуттун муундарын улантуучу, улуттун маданиятын улантуучу. Анан мурунку адамзат улут калыптандырып келген, өнүктүрүп келаткан мурунку салттарды, өнөрлөрдү кийинкиге муунга үйрөтүүчү. Мына ошол адам мугалим болуп эсептелинет экен да. Сабак деген бул өнөрдү кийинки муунга өткөрүүнүн үлгүсү. Анан мына мугалим деген ушул сыяктуу кандай тагдыры жазылса, мен бүгүнкү күндөгү мугалимдин тагдырын жазайын дедим. Бүгүнкү күндүн мугалими ошол эл улутка, элге кызмат кылган бир кыздын образын бердим да. Бирок мен муну мугалимдин тагдыры деп атып, анан тагдырдын мугалимине айланып кетти өзү эле. Себеби эрдеги бир мына бул мектептин жогорку классына турмушка аралашаар алдындагы балдардын тагдыры мугалимдин колунда экен. Ошол тагдырды туура жолго салып, ошого багыт берүүчү, анын тагдырын жазуучу мугалим ошол мугалим болот экен, адам. Ошон үчүн ошол китепти жазып, анан ушу бүгүнкү күндүн мугалимдери бир ушундай бир
улутубуздун келечегин жазуучу, балдарыбыздын келечегин жазуучу бир адам экендигин сезсе, онда бир башкача мугалим болор эле дейм. Мен бүгүн да Фейсбукка жазып койдум. Мугалимдин эң мыкты сабагы анын өзүнүн мыкты үлгүсү. Ага өмүр бою даярданат деп койдум. Демек ушундай биздин мугалимдер ушундай болсо деп мен тилек кылам. Мугалим жөнүндө сөз болуп кетти. Сиздин ушул Facebook баракчаңыздагы айрым бир маалыматтарга көз жүгүртүп отуруп, ушул Япониядагы мугалимдердин кадыр баркы жөнүндөгү бөлүшкөн маалыматыңыз өзгөчө таасир этти. Мисалы бизде бир күн эле майрам болуп көңүл бурулуп атса, ал жакта дээрлик жыл бою өмүр бою көңүл бурулган, аздектелген адистик экендиги айтылат да. Ушул жөнүндө да толуктай кетесизби? Туура, мен мугалимдердин дүйнөдөгү көп өлкөлөрдөгү ролун байкадым. Мисалы Германияда кандай мугалимдерди баалайт. Германияда отпуска акчасына бир машина алат экен да. Жакшы машина алса болот экен. Турцияда мугалим дегенге ийилип салам берип, ушундай өтөрүп алат экен алаканына салып. Мисалы бияктан барган адамдар кээде мен өзүм деле көрүп калдым. Бир жатаканага жаттык. Анан баягы сүйлөшө кеттик да. Сүйлөшө кетсек эле, ким сиз дейт, мен мугалиммин, китеп жазам десем, ой, сизге кандай кадыр бар менен мамиле кылып болду экен эл деп атпайбы? Ой, биз карапайым эле кишибиз. Японияда жанагындай бир менин окуучумдун кызы Японияга окууга барып калат. Анан келатып, ошо атама бир саат ала кетейин десем, атаң эмнеде иштейди дейт, иштеп атат дейт. Анан мугалим десем дейт, ошол жерден ийилип салам берип, анан сааттын эң мыктысын таап берди деп атпайбы. Мына ушундай бизде дагы ошондой баягы бүгүнкү балдар эртең улутубуздун рулун кармай турган балдар. Ошолор кандай болот? Тарбиялуу болобу, же куучирем болобу, же бир болсо бир эселек бир бойдон жүрөбү, же болбосо бир дайлер коррупционер болобу, же эл үчүн кызмат кылган бир эр азамат мырза айымдар болобу. Мына ошону биз бүгүн мектеп партасында нарктуулук мугалимдик бир мыкты сапаттар менен, билүү менен тарбиялап алышыбыз керек да. Ошон үчүн жанагы мугалим мыкты болуш керек. Мугалим мыкты болсо дагы мыкты окуу китеп менен мыкты окутат. Начар окуу китеп менен дагы мыкты мугалим мыкты окутуп коюшу мүмкүн. Себеби анда бар да билим базасы. Начар мыкты окуу китеп болсо дагы начар мугалим начар эле билим бериши мүмкүн. Ошон үчүн айтам, ушул баягы бала жалкоо болсо, мугалим эмгекчил болсо, бул башка иш. Мугалим окуучу эмгекчил болуп, мээнеткеч болуп, үйрөнөм деп турса, начар мугалимдин колуна түшсө, анын тагдыры эмне болот? Ошон үчүн мугалимдерибиз мына Сингапурду мактап атпайлыбы? Сингапурда магистратураны бүткөн киши гана мугалим болот экен. А бизде мына бул колледждерди бүтүп алып эле кандай деңгээлде бүтөт, кантип жүрүп бүтөт, кантип жүрүп диплом алат, анан барып эле мектепте орун болсо мугалим болуп калат атпайбы? Ошон үчүн биз мамлекет эгерде эртеңки күнүбүздү бекемдейбиз десек, анда бул мамлекеттик коопсуздук маселеси катары караш керек, билим берүүнү, тарбиялоону. Биз өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз тарбиялабасак, анда өзгөлөр тарбиялайт. Биздин балдар кандай агымга кирип атат, кетип атат, мына Кудай ушундан сактасын. Анан улутубуздун келечеги бир гана мугалимге байланыштуу. Ушуну айтайын деп. Мугалимдик адистикке тапшыруучулардын саны дагы баягы пландык бөлүнгөн квоталарды толтура албай калып жатабы? Мүмкүн ушул жагынан дагы мындай талап күчтөнүш керекпи, же тандап алууда аларга жеңилдик бериш керекпи деген маселеде. Мисалы, бизде быйыл өткөн жылы канча бала бүткөнү эсимде жок, бир 120 миңдей бала бүттү. Макул, 120 миң бала бүттү дагы, ОРТга бир 45-50 миңдин тегерегиндеги бала ОРТга тапшырат. Анын ичинен бир 5,5 миң, 6 миңге жетпеген бала бюджетке өтөт.
ОРД-га тапшырбай калган 50 000 бала каякта жүрөт? ОРД-га тапшырып өтпөй калган балдар эмне кылат? Окуу жайларга эптеп контракт менен өтүп алган балдар эмне кылат? Ушундай маселе бул улуттук чоң маселе катары каралышы керек да. Анан эгерде мына биз заман өзгөрдү, мына мыйзамдар өзгөрүп атат, дагы көп жаңылыктар болуп атат. Элдин маанайы аз мурункудан жакшы. Элдин айылга барсаңыз, элдин маанайы жакшы да. Мына ошондой шартта эл маданиятка, билимге өтүш керек. Ата-энелер азыр баласы 4-5 жаштан баштап эле тынчсыздана баштады. Балам кандай адам болот, кандай китеп окуйт. 4 жашар балдар үчүн китеп жок. 3 жашар балдар үчүн китеп жок. 5 жашар бала үчүн тамга таанытуу китеп жазып алып чыгарылбай жүрөбүз мисалы. Кандай майда сонун 3 жашар, 4, 5, 6 жашар балдарга аңгеме жомоктор жазып алып чыгарылбай жүрөбүз. Аны кимге кереги бар чыгарылбагандан кийин. Ошондой мамлекеттик басма болуп, ушуларды балдарга жеткирсе, балдар дурус тарбия алса дейм да. Ошон үчүн ушул мугалимдикке мамлекет көңүл бөлсө дейм да. Көңүл бөлгөндө кандай? Мына эң жогорку балл, мисалы 230-240 болуп атабы? Алтын сертификат. Ошолор жанагындай медицина, жанагындай юриспруденция, жанагы дагы түрдүү эл аралык дегендей. Мына ушундай нерсеге албетте балдар өзүн көрсөтсүн. Бирок эң төмөнкүлөр баягы босого балдан өткөн, 110дон өткөн балдар мындай алганда 240 менен 110 экөөнүн айырмасы болобу? Тигил 5 алса бул 3 алат дегендей да. Ошол эң төмөнкү балл алгандар барып мугалимдикке кирип атпайбы? Анан кандай болот? Эң төмөнкү балл алган бала ошол жерге окууга кирип мугалимдикке жеткичекти 5 жыл ары бери өтүп кетет. Ал кантип бүтөт? Жакшысы бар, бурушу бар, дурусу бар дегендей. Анан ошон үчүн мамлекет мугалимдикке көңүл бөлсө жакшы. Эң жогорку балл алгандарды мугалимдик педагогикалык багытка алса, анан ошондон мыкты кадрлар чыгат деген ойдон. Мыкты мугалим болсо, албетте мектептен мыкты окуучу чыгат. Рахмат атайын, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Урматтуу радиочулар, бүгүн парламент радиосунун студиясында кыргыз элинин агартуучусу, белгилүү педагог Сулайман Рыспаев студияда болду. Жаңы чыккан китеби тууралуу маалымат берип, жалпы эле жогорку кеңеште көтөрүлүп келаткан окуу китептеринин тартыштыгы кантип чечсек болот деген суроого дагы өз көз карашын билдирди. Саламатта болуңуздар.